Кыргыз элинин улуттук кийимдеринин ар биринин өзүнчө тарыхы бар. Алар элдин жашоо турмушуна, эстетикалык ыгына жана керектөөлөрүнө жараша ылайыкташтырылган. Алардын бири аял затынын барктуу баш кийими болгон мынау элечек. Мына ушул аял затына көрүп берген баш кийим туурасында кененирээк маалымат алуу үчүн биз Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында 60 жылдан бери эмгектенген уус чебер Жумагүл Байтикеевага келдик. Мына элечектин оролушу боюнча көп мүнөздүү дешет. Чынында эле ошондойбу? Кыскача тарыхына бир аз токтолуп кетпейсизби? 57 жылдан бери иштеп атам бул жерде. Ошондон бери канча элечек колдон чыгып атат. Жакшысы да жасалды, начары да жасалды. Кыдыкеева, Күйүковалар кийди, Күмүшалиеванын элечек кийген элечеги музейде да илинип турат болуш керек. Ошол менин элечегим менен сүрөтү бар. Жакшынакай. Ошо Турсунбаева кийди. Азыр деле кинодо жүрөт го, ат минип чаап. Ошол элечек да менин жасалган элечектер. Ошондой болуп кооздолгон. Таш бастырышкан. Жанагы кызыл шуруларды бастырышкан илгери. Ишкылып кооздуктардын баарын элечекке тагып, андан калгандарын ичи көңдөй болот элечектин баш жагы. Ошол жака катып алышкан да, ошентип көчкөндө. Бүт бир чети сандык сыяктуу, бир чети элечек, богатствонун баарын ошол жака катып алышкан. Эми азыр эми спектакльге байланыштуу тиги художниктин ойлору да бар. Ошону да кошобуз, бирок кыргыздын колорити кала берген да, ошо кыргыздын өзүнүн формасы кала берген. Художник ичине кошумча кылганда эми баягы ар бир спектакльде бар да, траурный элечектери бар, көчмөндөргө кийгени бар, ошого жараша үстүндөгү чүмбөттөгөнү жапкан эмелери болот, жоолуктары. Анан мындай жерине чалма салып койгондору да болот. Сайма кылып коет, жөн бүркөп коет, бүркөп тиги көчкөндө саймалары бурушпасын деп сыртына мындай жоолук менен бүркөп, аны бүркөмө деп коет ошо. Ошон менен кир болбойт да, саймалары көчүп ат менен чаап баратканда. Ошондой түрлөрү көп. Элечектин чоңдугу, бийиктиги, аял затынын коомдогу ордун аныктайт дейт. Чынында эле ушундайбы? Илгерки байлардын аялдары кийген каз элечек деп коюшчу. Андан кийинки токол элечек, экинчи аялыныкы токол элечек деп коюшчу. Анан көчмөндөрдө кийген элечектер көп да. Жардылардыкы, байлардыкы ар түрлүү болуп жасалчу да. Анан эми турмушка байланыштуу башкача жасалып атат. Элечектин основной көп кете турган материалы 15 метрден 25 метрге чейин кетет. Материал натуральный элечектер жакшы. Эми аны көчмөн болуп көчмөндө жүрүшкөндө аны көп нерсеге пайдаланганда бала төрөлүп калат, жолдо кетип баратып, ага ороочулугу керек болгон. Жамандык болуп кетсе, ага дагы кепин кылып орошкон, ошон үчүн 25 метрден ашык орошчу да, чоң каз элечек деп коюшчу. Анан эми кыргыздар ошондой кылып сакташкан да. Эми азыр турмушка байланыштуу башкача элечектер көп азыр. Жөн эле ороп, чалма кылып алгандар эми баягы жумуш жасагандар, жумушчулар, тиги бул все равно илгери элечек кийишчү да бар тең эле элечек. Анан турмушта деле кийишчү, бир чети жылуу, бир чети моюну коюп жакшынакай басып, мүчөлөрү жакшы болгон. Азыр биздики телефонду карап эңкейип эле бүрүшүп калдык. Кайсы кездеме? Эми буларды мал деп коет илгери. Жакшы жука кездемелерден илгери Кытайдан алдырышчу, наманган дешип ушуяктагылардан алышчу, кызылуш деп коюшчу, мындай кызылушун мындай эле үстүнө бүркөп жаап, кызылуш деп түшүрүп коюшчу. Ар түрлүү да мал деп жакшынакай. Эми азыркыча мал деп атат, а кезде батыс дечү эле. Ушундай илгеркилер ушундай болчу да. Эми азыр турмушка байланыштуу колдо баарын жасап атабыз. Азыр деле көп
нерселер көп. Эк алгычтары бар, эк алгычтарын жасашат. Аны да украшать этип, чачтыктарын сыртына коюшуп, иймектерин сыртына чыгарып, мындайынан украшение кылып кийишчү да. Моюндары жабылып турчу да. Кыргыздар моюнду көргөзчү эмес, чачсы да көргөзчү эмес. Ошон үчүн келечектин ичинде кийген кептакыясы ошо чачты бастырышчу. Асты аркасына өргөн чачты дагы ошо кептакыянын астында, куйрукчанын астында калчу. Улуурактар эми көп эле украшенияларды бастырчу эмес да. Алар жоолук үстүнө бүркөп эле жоолукту байлап алып эле чоң ак казалечек деп коет, ошону кийишчү байлардын байбичеси. Келиндер болсо шуру, мунчок, тортун баарын жаркыратып элечекке тага беришчү да. Байбичелер көп эметпей эле аппак элечек кийишчү. Булар элечекти турмушка чыккандары кийчү да? Турмушка чыкканда кийет да. Турмушка чейин шөкүлө кийишет, тебетей кийишет, калпак кийген кыздардын да калпактары болгон. Жалаң эле эркектер калпак кийбей, кыздар да кийген кыз. Биз кыз кезде кийип калдык, кичинекей, жакшынакай кылып. Как азыр шляпа деп атасыңар го, ошо сыяктуу калпак кийишкен. Эркектер болсо башка калпак кийишкен. Андан тышкары мындай калпак, тебетейлер, калпактар бар эле. Мен ушу колумда баш кийимдердин баары ушу менден чыгышат. Ушунча жыл иштеп келатып, ушу баш кийимдин баары тең ушу театрда канча спектакль болсо ошого жараша, образга жараша тигилет. Байына байдай, жартысына жардыдай. Бир элечекти ороо үчүн канча убакыт сарпталат? Эми бир элечекти жакшынакай кылып орош үчүн эми бир күн алат, бир күн кетет. Бирөө жардамдашабы, өзүңүз эле ороосузбу? Эми азырынча мен өзүм эле ороп жүрөм, эми могу кыздарга үйрөтөйүн деп атам, жакшынакай. Эми убакыт эле келип калды. Ана тиги Курманжандатка дагы основа элечектеринин баары меники. Үстүнө баягы образга жараша жоолук салып, үстүн байлап, түрлүү кездеме менен ороп чылгап, атка мингенин башкача кылып атышпайбы. Ошол элечектердин баары менин колуман чыккан ошо. Курманжандаткага канча 50ден ашык элечек кирип кетишти. Ошонун баарын ушинтип иштеп келатабыз ушу. Азыр эмне менен алектеп атасыз? Эми азыр мына бараки Манастын уулу Семетей мына кийимдерин көрдүңөр. Ошого мынакей образга жараша мына баракини шлем калпак дейт экен. Шлем калпак дейт экен муну. Муну как шлем, анан калпак. Эми режиссердун ойлоп тапканы, художниктин тапканы, ишкылып бул художниктин ойлоп тапкандары. Бунусу болсо ким жакып кийет экен, тиги кыргыздын калпагы, тиги чоң. Кыргызда бизде ушундай кийген да, бизде чоң жанагы аксакалдар кийишкен да муну. Анан ушундай. Анан эми кийин кичине мамдайраак кылып, тиги образга жараша деп мына баш жагын узкий кылып художниктин ойлогондору да бар. Азыркы илгеркилер ушундай бир кийген экен го, ошого жараша окшоштуруп атышат. Анан көпчүлүгү мындайдан кийишкен. Ушу. Анан мындай бирдемелери жасала элек, бахрама, сакрамалары тагыла элек, мындай тагыш керек да, мындай кылып тагып коюш керек, жакшынакай кылып. Эже, мына сиз ушул Академиялык драма театрына бүткүл өмүрүңүздү арнадыңыз. Спектакльдеги бардык каармандарга кийим тиктиңиз, баш кийим тиктиңиз, залкарлар менен иштештиңиз. Ошо залкарлар менен иштешкен жылдарыңызды эскерип кетсеңиз. Ал кезде мындай куулукшумдук азыраак болчу. Бирин бири көрө албаган кишилер да аз болчу. Бирин бири поддерживать этип, кайра жакшы бирине бири жардам берип, ушул өсүп кетсе экен дегендер көп эле болду. Эскилердин көзү өтүп кетти, ошолор эртерээк кетип калышты да эми. А жерде Боталиев, Жаманов, Рыскулов эркектерден. Анан алардын ойной турган ролдоруна биз дагы кошумча жардамыбыз көп да. Биздин кийимдер болбосо кантип ойношот алар.
Аны ошолор менен кеңешип, жери мындай кылып койсоңор кандай болот деп. Анан тиги художниктин чыгарып бергени, спектаклдин өзүнүн чыгара турган образдары, кайсы жеринде кандай болуш керек, кандай кийимди кайсы убакта кийиш керек, ошого жараша баарын аткарып турчубуз да. Эже, сиз эл артисттери, сахна канышалары Бакен Кыдыкеева, Сабира Күмүшалиева, Даркүл Күйүкова, Таттуу Турсунбаева, Мирайда Далбаева сынду асыл эжелерге мыкты кийимдерди тиктиңиз. Ушундай айымдарга ошолордун табитине төп келтирип тигүү оңойго турбаса керек. Ошолордун издегенине жараша биз да изденчүбүз да. Алар кандай изденсе, сахнага чыгыш үчүн биз да ошолордун кийимин кийип, ошолорго төпкөлөр бекен, ошолордун ролуна жардамыбыз тиер бекен. Биз көрүнбөгөн менен сахнанын ар жагында алардын ролуна биздин чоң үлүшүбүз бар да. Тиги Күмүшалиева жак характерни да. А кишиге ушу мага мындай кылса болот, жоолукту мындай салынсамбы, элечекти кыйшайтып кийсемби, түз кийсемби деген сөздөрү болор эле да, эже күлүп турчу дайыма. Күйүкө эже болсо апенде чалыш ушундай жүрөрлүү эркекче мындай. Анан Кыдыкеева эже болсо созолонуп кандай кыз десе кызды аткарчу, келин десе келинди аткарчу, а кишинин ушундай аристократ мүнөзү бар эле. Бирок көп сүйлөчү эмес аркы. Сакалдуулар менен Дулатова эже, Мирайда Далбаева ошолор менен иштешип келатабыз. Ушуга чейин эч бир жаман сөзүн уккан да жокпуз. Рахмат, жакшы дегенден башка. Жери мындай кылып оңдоп коелучу, мындай кылсак кандай болот, менин образым мындай болуп атат деп ошентсе, ошого жараша биз да изденип туура деп. Режиссер бир жагынан айтат, художник бир жагынан. Артисттер өзүм ойногонума ушу туура келбей атат. Кээ бир жери жыгылып калган жерлери болот. Ыйлаган жери болот. Аны ошого жараша биз дагы изденчүбүз да. Ошо кандай кылат, түшүп кетпесин, айрылып кетпесин деп изденчүбүз. Ушундай көп турмуш, көп убакыт өттү. Мен бир спектакльге катышпай калдым дегеним жок. Ушунча жылдан бери бүт спектакльге менин үлүшүм бар. Бүт кийим десе кийимине катышып тигем, баш кийим десе баш кийимине тигем, тебетей десе тебетей, суусар тебетейинен бери карай. Эми бизде чистый суусар болбой калды, суусарга окшош мындай искусственныйдан тигилди. Сахнада көп тебетейлер. Ошондой эле оокаттар көп. Ого, сизди биле өз Манас үчүлтигинде Курман Жандатка, Шабданбат баарына тигдиңиз. Бүт баарына. Орманканда канча иштедик. Байлар балдан да, жалаң эркектердин байлар, чоң чепкен ичиктери, карышкыр ичик деп коюп, ошого окшоштуруп ичик да тиктик. Ичигинен баштап ишкылып, башынан аягына чейин. Бул Каныкей энебизге тигилген. Ак кестемеден ачык түстөн тигилген чапан экен. Бул чыйырдыныкы. Мына чыйырдын эненисиники. Мына чыйырдыныкы. Ошо кийимдери. Эки составка тең. Окшош тигилгенде. Эки составтар. Баш кийим, элечектин баарын мыкты тигесиз. Бул сиздин өзүңүз жөндөмүңүздөнбү же бала кезиңиздеги тарбияданбы? Сиз Кыдыр акенин айылынансыз, мүмкүн мындай. Эми илгерки ошол жакта ненем иштүү киши болгон экен мурун. Эми бала кезде көп баалабай калдык да. Анан кийин анан кийин ошо кичине бар болсо керек. Анан ошо өзүм да изденүү менен, элдин айтканы менен мындай болуш керек, тигиндей кылыш керек. Канча изденесиң бир баш кийим тигиш үчүн, ошону ойлонуп, элечек тигиш үчүн ойлонуш керек да. Анан жыгымы кандай, анан канча кетиш керек, анан жыйган жүгү канча болуш керек. Ошонун баарын эсептеп, ошону ойлонуп, илгеркилердин айтканын бир жагынан эстейсиң, азыркы сахнага кандай кийиш керек, аны ойлойсуң.
ошонтип ортодон изденип анан чыгат да биздики. Ушул жерде канча жылдан бери иштеп, зарплатабыз болсо мизерный, кандай деп коет, бул фанатизм деп коесуңарбы, фанатизм. Буза акчага карабай ушуга кызыгып иштегенибизден болду го деп ойлойм да. Ушунчалык кийими тигилет, сахнага чыгышат, ар түрлүү образдар, илгеркилер, азыркылар, мурунку кийинки болушу түрлөнүп турат да. Булар менен кошо бизде түрлөнгөнсүп, ошо ыракат алып, ошонун акчасына карабай фанатика болуп иштептирбиз. Ошого мындай акчаны деле пайдаланып, ошол эле жетип эле бала акырабыз менен эле тоо деп оокат кылыптырбыз да, ойлоп көрсөк. Ошо анан эми болсо өкмөтүбүз, жаңы өкмөт мурун көп деле көңүл бурулбай кеткен ортодо бир. Илгери жакшы болчу. Андан кийин көңүл бурулбай кичине театр пастап калды. Анан эми жаңы өкмөт чыккандан кийин кичине түзүк зарплатка да кошуп атат деп атабыз. Кошулат деп атат. Эмгекчи, чыдамдуулук болуш керек. Ар бир майда иш болобу, чоң иш болобу, ошол иштин майын чыгарып иштегенге аракет кылыш керек. Көтөрүмдүү болуш керек. Ар нерсеге көңүл буруп эле чөгүп кетпеш керек. Барга дагы, жокко дагы мындай. Ошо мен ошондой деп ойлойм да. Ошо турмушту адам өзү жасайт. Эже айтуусу боюнча 16 жаштан бери уш театрда иштеп келаткан экен. Тигүүчү болуп кирип, ошондон бери анан ушунчалыкка жетип, жанагы элечектер деген бул эски кишилер да көрүп калган, билип калган. Основном эже баш кийим боюнча отурат. Элечектерди тебете, калпак түрү менен жасайт. Андан сырткары биз эмнени тиксек, ошонун баарын тигет. Ана мен жаңы келгенде жашоого кийген кийим менен театрдыкы көп айырмасы бар да. Мен келгенде ушу эжеден көп сурап жүрдүм. Мен художниктер эскиздерди таштап коюп кетишет. Бирде болот, бирде болбойт, анан жумуш жүрүп туруш керек да. Анан кээ бир түшүнбөгөн жеримди эже муну кандай кылып тикчүлеңер, кандай кылсак болот деп эжеден көп сурап калдым да. Негизинен эжеден бир топ эски кийимдердин учурун туура түшүнүп, анан жанагы бир жерде бир эле кыргыз кийими эмес, түркүндө мына орустардын кийими тигилет, мына кытайдыкын тигип атабыз, индийский кийимдерди тиктик, бир топ монгол ушул биз келген эскиз боюнча жок деп айтпашыбыз керек да, баарын билип ошону тигип алып кетишибиз керек. Ошондо баарыбыз кеңешип, бирибизге бирибиз совет берип, муну мындай кылсак кандай болот, тигиндей кылсак туура түшөбү, ушинтип атып кийимдерди чыгарабыз. Анан бир жерде биздин эмгегибизди мындайча айтканда баалай билсе деп ойлойм да.